Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuhu. Urmatlı bir tuğandar, janağı köp adamlar ayt tutpay ötüşüzді, аргандай жаман түштөрдү көрөбүз депчи. Ал жылан, ит, кичинекей наристелер асманда учуп жүрүп, эки жерден кулап кетип, бирөөдөн качып жүргөн болуп, кир суу, жол таппай, артынан бирөө кубалап жүргөн болуп, түшүндө төрөп эмизип аткан болуп, дагы бир ушундай ойноштук, бирөөлөр менен ойношуп аткан болуп, ушундай нерселерди түш көрүп аткан болсо, бул эмес жиндердин зыян берип аткан белгиси. Буга өзүбүз жанагы хадисте келген, сүннөттө келген эртең менен кечки дуаларды окуп туруш керек. Эгер дайыма кечинде ошондой болуп аткан болсо, өзүбүзгө Аятыл Курсини жана Фалак Насты 3 жолунан кылып дем салсак, кадимкидей жеңилдеп калабыз. Жеңилдеп каласыздар. Анан түнкүсүндө жакшы уктап, жаман түштөр да кирбей калат. Анан daaratчан жатыш керек туугандар. Daaratчан жатсаңыздар, эртең менен турганда жакшы болот. Анан ошондой нерселер жолобойт. Анан дагы бир маселе, жанагы түз эфирде рукуя угуп аткандар, катышып атканда түз эфирден кандай уккан учурларда жанагы эстеп, көздөн жаш агып, ушинтип аткан болсо, ошол токтогу чакты уланта бериңиздер. Уланта бериңиздер, анан акырындык менен барып бүт бардыгы жай өз ордуна келип, анан кадимкидей жеңилдеп каласыздар. Түз эфир болсо түшкү саат 12 10 мүнөт өткөндө күндө болуп атат, жума күндөн тышкары, жума күнү эле болбой эле.